Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен кайтарадан эле Азамат Красавчик уулу. Эгер дагы эле көрүп атсаңыздар, значит болот. Ушундай чертсем деп ойлоп жатат экенсиздер. Буга чейинки кайрылууда мен сиздерге айттым эле, каподастр жок көрсөтүп берем деп, бирок каподастрды алса мен ырдашым керек болуп калат. Бирок мен ырдай албагандыктан şu gitarаны болушунча нишке кылып күлөп, эптеп могу жерге чейин чыгардым. Буга чейин могу жерден чертип аттым эле. Ушул жерге чейин чыгарып, могу кылдар үзүлөйүн деп турат, азыр зор болуп кармап турат. Мындай болуп. Сөздүн кыскасы, урматтуу достор, кичине өзүм оюмду айтып коеюн, шырды кантип чертсе болот экени жөнүндө. Өзүңүздөр байкагандай, биринчи куплетти мондой типа тура кылып тапкандай кылып көрсөттүм. Мондай кылып баре менен анын бареси жок 4 аккорддон турат. Экинчи куплетти, эгер байкасаңыздар, бареси жок тапканды көрсөттүм. Менин оюмча тура черткенден дагы укулуктуураак болуш үчүн ушу бареси жок чертсе мындай жакшыраак угулду мага. Бирок сиздер өзүңүздөргө жаккандай кылып үйрөнүңүздөр. Ушундай кылып чертсе менимче жакшыраак болот. Анан дагы айтып коючу нерселер, боюн айтып койсом, бир кыска ылдыйөөдө. Көп ыргалы ушундай бойду колдонсо болот. Эгер кыйналгыңыздар келбесе, жүрөгүмдө сенсиң, табылбай жүргөн экенсиң, айналамда жалгыз бир адам, ошол жаным жалгыз сенсиң. Ушундай кылып, анан же болбосом бир кыска ылдыйөөдө кылып атып, мо сенсиң, берекенсиң деген жерде кылып койсоңуздар бир аз жакшыраак угулат экен менимче. Мындай кылып, жүрөгүмдө сенсиң, табылбай жүргөн байкадыңыздар да, эгер ушундай кылсаңыздар деле мындай кийинки этап деп койсо болот. Негизи айта турган нерселерди деле түгөндү үйрөнүп аласыздар деп ойлойм. Негизи жакшы ыр экен. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, урматтуу достор. Көрүшкөнгө чейин. Дагы бир айтып коючу нерсе, могу каподастр турса, ошодон кийинки латты биринчи лат катары аласыздар да. Эгер каподастр жок болсо, сүрөттө көрүнгөндөй эле могу жерден аласыздар. Ошодо жоон болуп кетип, уже буга түшүрө албайт анан. Урматтуу достор, ырларды сунуштаңыздар, жакшы ырларды. Эгер мага жакса, мага укулуктуу болсо, эгер колуман келсе, аны көрсөтүп бериш сиздерге ар дайым колдон келишинче көрсөтүп беришке аракет кылам. Урматтуу достор, саламатта болуңуздар.